ушул Ашыкемдин жанына bir 20 жыл Ашыкемдин этегин кармап жүрүп калдым десем болот. Кээде азыр ошонун да пайдасы тиет экен. Ашыкем, Эстекем, Тукам менен жүргөндүн анча-мынча депутат төрагалар мен менен айтышам десе, аларды жеңип коюп атам парламентте. Анткени айтышып жүрүп көрүп калат экенсиң да. Анан алар дагы билбей кел айтышып алып атат да, жеңилип калып атат. Бул жакшы жагы. Дагы бир жакшы жагы, Ашыкем ушул айтыш коомдук фонду түптөлгөндөн баштап келип олтурду, айтыш коомду түптөп баштады да. Анан Ашыкем 5 жыл, 10 жыл ушу жүрүп, ан бир күнү акындар айтышып атса, Ашыкем ойлонуп олтуруп туруп, жаш балдар айтышып атат. Анан Ашыкем эмне ойлонуп калдыңыз десем, Ашыкем мага мынтип айтты эле да, өзүнүн сөзүн кайталайм. Өзү жай сүйлөчү Ашыкем, билесиңер, жай. Анан Садык, мен эми коркпой өлө берсем болот деп айткан да кишичи. Ошондо биз албетте мен, ой Ашыкем, эмне айтып атасыз сиз али 100-кө чыгарабыз сизди десем, эми ары күнгө Кудай берген жашты берет, бирок мен эми коркпой өлө берсем болот, артымда мына балдарым турат деп айткан. Бүгүнкү күндө мынтип көп кишилер айта албаса керек. Керек болсо саясатчылар дагы, демеле ааламды чапчып турган саясатчылар дагы ушинтип айталар болду экен. Мен коркпой өлө берсем болот депчи. Айта албай кош керек, Ашыкем айтканга татыктуу киши болчу. Бекеринен балдар, бекеринен жаш акындар, андан кийинки Ашыкем акындардын баш экен деп бекер ойлочу эмес. Ашыкем чукугандай сөз тапкан. Кайсы жерде болбосун, баары бир ырынын түпкүлүгү, ырынын деңгээли, мазмуну жагынан баары бир өзгөчөлөнүп турган Ашыкем. Баары өзгөчө, касиеттүү кишилер болчу. Эстекем болобу, Тукам болобу, Ашыкем болобу. Менден мурун кийин мүмкүн менин инилерим, буйруп калса неберелерим, сиз ким менен сүйлөшкөнгө, эмне турмушуңузда мактана турган нерсе бар десе, мен эң биринчи ушул 3 аксакалдын атын айтар элем. Ай балам, мен деген ушундай залкалардын жанында жүрдүм. Мен ушул залкалардын сөзүн алдым. Мен ушул залкалардын колуна суу куюп, этегин кармап жүргөнгө 1000 мертебе Кудайга ыраазымын деп айтарым. Чынында биз өз убагында билбейт экенбиз. Өз убагында барктай албайт экенбиз. Ошол маданияттын багытынан ушул айтыш коомдук фонду бөлүнүп, маданиятта биз өз убагында барктайлычы, өз убагында даңтайлычы деп башкача багыт алып кетти. Ошон үчүн дагы акындык өнөр өсүп кетти. Башка маданият багыттарын карасак, биз көп кейибиз. Ай бүгүн Чыңгыз Айтматов жок да, ай бүгүн Алыкул Осмонов жок да, ай бүгүн Тактуу Турсунбаев жок да, бүгүн Болот Миңдилкыев жок да, Сүймөнкул Чокморов жок да дей берип, бир күнү жоголуп кетерибизди деп байкабайбыз өзүбүз. Туугандар, алар бар. Биздин арабызда жүрөт кыргыздын таланттары. Мүмкүн биз убагында барктай албай жатабыз. Мына акындарда жок дедик эле, ой, эми тиги залкар болуп кеткен Амантай, Жеңишбек, Элбирбек, ал азаматтарды айтпай эле коеюн, бул акындардын айтышканын карагылачы. Туурабы? Демек, өнөрдү барктайлы, баалайлы, ошол өнөргө дагы колдоо көрсөтүп, жардам көрсөтүп аткандардын дагы атын айталы. Мына бул жерде Ырыскелди досум турат менин. Кайсы айтыш болбосун, башын сайып, кээде ойлоп кетем, бул менден жакшы көрүнүп кетет акындарга бир күнү депчи. Чынында, мына ушундай кишилер бар, ушундай азаматтар бар. Мына бүгүнкү Каракылды как жарган калыстарыбыз качан болсо ушул айтышка калыс болуп бересизби десе сүйүнүп, мына 2-3 жылдан болгон калыстар турат. Мисалы Саламат жеке, мисалы Кайрат мырза,
мен дагы айтып берсем көп бул жерде. Ушулар качан болсо ушу айтышка калыс болсом деп дектеп келишет, суранып келишет, сүйүнүп келишет. Мына калыстарга кол чабалы бүгүн.